Дүйшәлиевичти. Улан Оскенович, мен түрткү берүүчү грантка 2021 жылы канча каражат бөлүнгөн? Steam грант. Микрофонду басып алсаңыз. Steam грант боюнча Баткен областта 28 объект. Жок. Жалпы Жалпы 514,2 миллион сом. 2021-ге. 2021 жылы. 2022-гечи? Азыр ушуну тактайын. Мен билем 600 миллион. Мындайда канча миллион сомдон ар бир долбоорго? Паровой. Марганда болот, объект карата ушунда болот. Марганда болбойт, 3 миллиондон ашпайт да. Минимальный. Steam грант. Максимальный. Минимальный. Максимальный 3 миллиондон ашпайт. Ушул 3 миллион сом 2010 жылдан бери да. Өзгөрбөйт. 2010 жылы 3 миллион сомго bir мектепти капиталдык ремонтун өткөрчү да. Азыр деле 3 миллион сом максималь. Инфляция өсүп кетти. Мына жергиликтүү өз алдынча башкарып айтып атабыз силерге, депутаттар. Айыл өкмөттөр кайрылып атат. Азыр bir жерге барып, проект институтка барып, сметаны жасатсаң, капиталдык ремонту жок эле дегенде 6 миллион, 8 миллионго чыгарып атат. Сизден сураныч. 2023 жылга жок эле дегенде 6 миллион кылыш керек да. Кыйналып атат айыл өкмөттөр, суранып атат. Дотацияда мына бүгүнкү күндө 82% айыл өкмөт дотацияда турабы? Ооба. Дотацияда турат. Ишенген долбоор ушул түрткү берүүчү грант. Bir маселени бүтүрө албай атабыз дейт. Эске алып койсоңуз, Ооба, ошону 23 бюджетине киргизип атабыз. Канча суммасын ошондо тактап. Ошондо чогуу иш алып барайлы. Жолдошбек Матенович. Мына азыр Кыргызстанда канча авариялык мектеп бар? 245 авариялык мектеп бар. Быйылкы жылга канчасы келди? Быйылкы жылга 22 жылдын аягына чейин биз 104 мектепти, 104 объекти бүткөзөлүк деп атабыз. Ошонун ичинен 21 мектепти буга чейин бүткөздүк. Эми дагы 49 мектепти жылдын аягына чейин бүткөзөбүз деп атабыз. Ошонун ичинен 9 мектеп авариялык мектеп. Siz Noken rayonunda Dostluk Ayıl Ökmötü'nde, Dostluk Ayıl'ın Furkat Mektep var mı sizin tizmenizde? Yok, ошонун içine. Кошумчалап коеюнбу? Фуркат мектеби бар. Быйыл проект долбоорлук сметалык документтери даярдалат. Эми ушул жана моратория жарыялайбыз деп атабыз го. Ушунда bir комиссия түзүп, ушул мектептердин баарын киргизиш керек да. Анан кайра эле ушулар мектептер кирбей калып атат да. 245 мектеп тандалма болуп эле жаңы мектептер курулуп атат, бирок ушул авариялык мектептер тизмеге кирбей калып атат. Кошумчалап коеюн азыр. 245 мектеп бул жанагы межведомственный комиссия, ведомстволук комиссиянын катышуусу менен түзүлгөн эмеде тизме. Ошо комиссия эч нерсени чечпейт да. Өзгөрүп кетет. Сиз жооп берип койсоңуз эчеке. 188 мектеп деп айтып кетпедик. 2022 жылдын тизмесине кирген 188 мектептин ичинен 80 мектеби 245 авариялык абалдагы мектептерден кирген. Сиз Фуркат мектепти проект жасап атасыңар, долбоор жасап атасыңарбы? Фуркат мектеби Нокендеги. Долбоорлук сметалык документтери даярдалып атат. Жок. Тааныштырып койсоңуз өзүңүз. Ажумалиева Гүлжан, МАМ курулушунун алдындагы департаменттин өкүлү. Мен 2021 жылы, 20 жылы 500 000 сом акча каражат кетирип долбоор жасаганбыз. Мамлекет акча көп кайрадан жасаганга. Экспертизаны өткөргөнбүз.
Кандай зарылчылыгы бар дагы? Перерасчет жүрүп атат азыр. Кайра эсептелип чыгуу. Рахмат. 500 000 сом бөлүнгөн экен ушуга. Сметасы перерасчет болуп атат.